Супер ТВда дүйнөдөгү эң сулуу айым долбоору кайрадан сиздер менен. Бүгүн биз бул долбоордун алкагында коомдук ишмер, блогер, ошондой эле биздин кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал Гүлнур Асанова ырчы айымыбыздын бир тууган эжеси Айнура Асанова. Ушул тапта Айнура эже дагы бул дүйнөнүн көркүнө көр кошуп эң сулуу айымдардын катарын толуктап турган кези. Саламатсыздарбы, куш келиптирсиздер. Абдан кубанычтамын. Эң жакшы ушундай күндөрдө келип, кабар алып дегендей ай күнүмө жетип турсам дагы ушундай сиздерге маек бергим келди, баарлашкым келди, сырдашкым келди. Кош келиптирсиздер. Чоң рахмат. Азыр эле камераларды жандырардын алдында айтып калдыңыз. Жолдошум бул наристени 28 жыл күтүптүр деп. Билишимче, сиздин буга чейин улуу балаңыз бар, 8-9 жашка чыгып калды. Ортодо сиз үчүн дагы чоң пауза болду. Сиздин деле көптөн күткөн наристеңиз буюрса жарыкка келгени турат. Ооба, албетте. Жолдошум чынында бул наристен 28 жыл күтүптүр. Мен 8 жыл күтүптүрмүн. Ортодо улуу балам менен бул баламдын ортосу 9 жыл болот да. Буюрса ушундай айырмачылык болуп калып атат жылдарда. Аллахым берип аткандан кийин жыл айырмачылык болбойт мен үчүн. Эң негизгиси аман эсен көз жарып ошо баламды кучактап алсам, ошол негизгиси. Жолдошуңуздун ушундай узак убакыттан бери күткөн бөбөгүн жүрөгүңүздүн астында көтөрүп жүрөсүз. Азыр бир өзгөчө ханышасына айлансаңыз керек. Ооба, албетте ар бир бала өзүнүн рызкысы менен деп коет эмеспи? Ар бир баланы күтөсүң. Кандай болгондо да, уул болобу, кыз болобу, аябай эң бир жакшы сезимдер менен күтөсүң го. Мен да ошо күтүп атабыз. Мынакей жайдын ысык аптабында бир аз кыйынчылык болот экен, эми баягы жаш өтүп баштагандан кийин, мынакей уже 40-ка чамалап калдык да биз. Анан баланы көтөрүш дагы баягы эме деп коет го орустарда, вынашивать эткен бир аз кыйыныраак болуп калат экен. Все прелести беременности өттүм. И токсикоз да болдум. Бир укмуштуудай токсикоз болдум, бир 5 айга чейин. Эме менен кучакташып эле жаттым, тияктан чыкпай элечи. 5 айдан кийин уже баягы аябай сонун болуп бархат этип, азыр уже жакшы. Андан кийин уже 35 неделден кийин, жумадан кийин буттар шишиткен, өзүнүн сонун көз ирмемдери бар экен да. Боюнда болгондо баарын көтөрө билүү керек экен. Бала оңой жаралбайт экен да. Адамдан адам чыгыш бул өтө кыйын. Андыктан бардык прелестер менен кабыл алып атам. Аябай күтүп атабыз чыдамсыздык менен. Азыр айтып калбадыңызбы, жашым дагы 40-ка жакындап калбадыбы деп. Мындан улуу балаңызды жашыңызда төрөгөнсүз. Эки кош бойлуулуктун айырмасы болот бекен? Албетте. Умарда, улуу баламда, анда мен 28 жашта болчумун. Анда таптакыр андай эмен деле билбептирмин. Бирок анда деле талгак болуп, токсикозду өткөм. Бирок момундай эме деп коет го, баш шишип көп, отек деп коет экен, гестационный период. Андай болгон эмесмин. Анда деген эчтекени билбей эле жаш экенбиз да. Жакшы көтөрүп, жакшы 4 килограммдай эле төрөп алгам. Бул да бир аз өзүнүн кыйынчылыктары бар. Айырмачылыктар бар да. Ар бир беременность ар кандай өтөт экен. Экинчиси башкачараак, биринчиси башкачараак дегендей. Бирок самый главный эмеси аман эсен ай күнүнө жетип калдык да буюрса. Мына бүгүн эртең деп турабыз. Кудай буюрса.
Салам достар, Мой О тиркемесинин колдонуучулары үчүн сонун жаңылык. Азыркы күндө бул тиркеменин колдонуучулары 2 миллиондон ашат. Аны эмесе мындай, 1-июндан тартып банктык карталар менен О деньги капчыгы аркылуу комиссиясыз төлөй аласыз. Тиркеме бардык банктардын Visa, Mastercard, L-Card карталарын кошуу мүмкүнчүлүгүн берет. Бул үчүн Мой О тиркемесиндеги Мои карта вкладкасын табуу жетиштүү. Өздүк маалыматты бир эле жолу көрсөтүп, кызматтарды комиссиясыз төлөй берсе болот. Бул деген ыңгайлуу, коопсуз, эң башкысы комиссиясыз. Төлөмдү ишке ашыруу жөп-жөнөкөй. Болгону каталогдон кызматты тандоо, кассадан же чектен QR кодду сканерлөө жетиштүү. Болду. Көңүл буруңуз. О деньги капчыгы аркылуу башка капчыкка, карталарга акчаларды, которууларды сиз жүргүзө аласыз. Ошондой эле 900дөн ашуун кызматтар. Мисалы, коммуналдык кызматтар, интернет, май коюучу жайлар, айып пулдар, кафедеги төлөмдөр, же болбосо дүкөндөгү сатып алуулар, мунун баарын онлайн төлөй аласыз. Тиркемени тезинен көчүрүп алыңыз. Бул чындыгында өтө ыңгайлуу. Сизге жагарына кепилдик берем. Ал эми шилтемени ушул видеонун астында калтырам. Көрүшкөнчө. Анан уулуңуз өзү жалгыз болуп калды. Эркеликтин баардыгын билишимче Гүлнур эже дагы аябай эркелетет, уулуңузду аябай жакшы көрөт. Сизден мээримди алып атат, баардыгынын көңүлү уулуңузга бөлүнгөн да. Анан буюрса жакында инелүү же болбосо карындаштуу болосуң деген бир жаңылыкка кандай даярдап жатасыз? Аны даярбы деги? Билинип атабы? Балким азыр эле бир аз кызганып баштап атат. Туура айтасыңар, ошол нерсе болот экен ул балада. Башында кызганды, башында аябай эле кызганып жүрдү. У тебя будет братик, у тебя будет сестренка десем, чычалап, экен да, азыркы жаштар ошондой экен да. Баягы жалгыз деп атпайсыңарбы, жалгыз бала эгоист да болуп калат экен. Башында ошондой укмуштуудай суроолорду берип жүрдү. Мама, ты будешь его или ее сильно любить, чем меня депчи. Анан баягы ар бир эне түшүндүргөнгө аракет кылат экен. Балам, андай болбойт, эне деген старшего больше любить, младшего меньше любить деген болбойт. Экөөңөрдү тең бирдей жакшы көрөм. Сен кызганбашың керек. У тебя будет скоро лялечка. Деп анан баягы сүйлөштүк да, чоң кишидей эле сүйлөштүк да. Аябай мындай жарым саат отуруп анан кучактап анан айтып атпайбы, я тебя люблю, и мне не важно, дейт, братик будет или сестренка будет, я буду любить обоих деп анан эме алганбыз, элдешкенбиз, кысканбайбыз депчи. Уже көндү го. Азыр айтып калдыңыз, эртең менен жолдошум менин керегим жокпу деп кетти деп. Кереги бар болчу, көрсөтсөк жакшы болмок, бирок байкашымча сиз эл алдына алып чыгууга ниетиңиз жок. Кандай элге көрсөтүүгө, эл менен тааныштырууга? Эл менен тааныштырууга ниетим бар, бирок азырынча аман эсен көз жарып алайын, анан ал нерсе бар. Просто ал киши эмеден алыс да, медийный эмес, интернет алкагында көп отурбайт, ал нерсени жактырбайт, сүрөткө түшкөндү дагы жактырбайт. Эркектердин баары эле ошондой го дейм. Ай, видеого тартпа, сүрөткө тартпа, мени чыгарба деп эле турушат го. Бирок ал нерседен качпайм. Балким жакынкы аралыкта көрүп каласыздар, таанышып каласыздар дегендей. Ошентип баягы көпкө уже 9 ай болуп калды көрсөтпөгөнүм. Көптөр эле эме ар кандай эмелер чыгарат го, ушактар чыга берет го. Ошол ушактардын бирин айта кетейин. Белгилүү мамлекетибизде белгилүү бир курулуш компанияларынын эси аябай улуу курактагы адам менен турмуш куруптур. Анда бул божомолдор ташка
калды го. Туура эмес божомолдор экен. Кайсы курулуш компанияны айтып атат элдер ушак кылып, бул туура эмес. Эч кандай андай да эмес. Жалган маалымат го. Менимче бул мындай айлана тегерегиңиздеги эле адамдардын чыгарган сөздөрү деле болушу мүмкүн Бул менимче. мен ойлоп атам да, жөн гана ошак болуш керек. Улуу адамга турмушка чыгып алыптыр деп айтышы мүмкүн. Жаш курагыбыз бир топ улуу. Бирок эми анчалык деле эмес да. Анан курулуш компаниясынын жетекчиси, владельцы деген бул туура эмес да. Бир учурда ошо Instagram баракчага сториске чыгарсам, анда дагы бир депутаттын атын бул Искендер Матраимов го, күйөөң деп дагы айтышкан. Бул тиги актер го депчи. Ар ким ар кандай божомолдой берет, бирок бирөөсү да туура эмес. Жакынкы күндөрү, жакынкы аралыктарда балким Instagram баракчаман чыгарып калам, балким Facebook баракчаман чыгарып калам. Ал нерсени, эми адал нерсени кантип жашырайын эми? Жашырбайм. Ал күндөр алыс эмес буюрса, бул билишимче экинчи турмушуңуз. Аны сиз жашырбайсыз деле. Уулуңуз кандай кабыл алды сиздин? Көпчүлүк учурда аны менен эле алек болуп калдыңыз, анан жаңы турмуш куруп, үйгө жаңы кожоюн келди. Жакшы суроо экен. Уул бала албетте башкача кабыл алат. Башында мени да кысканып жүрдү. Уул бала экен да суроону. Бирок азыр Кудайыма миң мертебе шүгүр, ата деп кабыл алып, азыр папуля, папочка деп эме кылат. Экөөнүн карым катышы, байланышы аябай жакшы. Азыркы учурда экөөнү бир комнатага жаткырып коем, экөө кучакташып жатышып алышат. Себебинде мен азыр баягы тоголонуп бегемотик болуп монтуп жатканда же баламды жолото албайм, же аны жолото албайм. Ысыкта экөө жатышат, кучакташып, ата баладай эле мамилеси ошондой кабыл алды, атасындай кабыл алды. Тигиде баласындай кабыл алып. Жакшы. Мен туура эле кылыптырмын деп ойлойм да. Биринчи турмушум менен азыр эч кандай байланышым жок. Тилекке каршы буга чейин байланыштырып аракет да кылып көрдүм. Себебинде көпчүлүк тар чөйрөдө билишет. Менин ата-энелерибиз классташтар. Менин мамам менен ал кишинин апасы классташтар болчу. Убагында эки эле классташ үйлөндүрүп бизди ошентип койгон. Ортодо бир бала жаралды, бир уул. Ага деле эме эмесмин. Не жалею деп коем да. Туура эле кылган экенмин. Сонун уулум чоңоюп атат. Шүгүр. Эми ал киши өзү каалаган жок. Значит, бул тема мен үчүн жабылган. Instagram баракчамдан пост кылып, ошол бойдон ал эмени жапканбыз. Ал киши башка мамлекетте, башка үй бүлөсү бар. Менде башка өзүмдүн үй бүлөм бар. Ар бирибиз өзүбүздүн ордубузду таап кеткенбиз. Буга чейин сиздин өкүл атаңыз бар болчу. Көп айтылчу, эмнегедир медиаларда Турсунбай Бакир уулу сиздин өкүл атаңыз экени көп айтылып калчу. Бул жолу өкүл атаңыздар ошол эле калдыбы же башка кишини шайладыңыздарбы? Ошол эле киши калды. Турсунбай Бакирович менен көп жылдар байланышыбыз бар. Ата-энебиз да көп байланышат. Мамам партия аркылуу да көп байланышып, ошол эле кишини эле калтырдык. Башканы шайлаган жокпуз. Азырынча өкүл ата боюнча маселе көтөрүлө элек, ошол киши эле калды. Жолдошуңуз каршы болгон жок? Жок, каршы болгон жок. Байкашымча, сиздер гендер пати деген нерселерди жасабайсыздар. Жарыкка келчү наристенин жынысын акырга чейин билүүнү каалабапсыздар, Ошентип биз азыркы жаштар, азыркы тенденция деп атпайбызбы? Жыл өткөн сайын интернет алкагында аябай сонун эмелер болот эмеспи, көзөрмөндөр. Көптөр
баягы белгилүү инсандар кылат да ошо гендер патини. Бирок биз кылган жокпуз. Бул менин жолдошумдун каалоосу болду. Өзү айтты. Бул эми наристени мен көп күттүм. Жынысын билбей эле коелу, сурабай эле койбойсуңбу? Өзүгө түшкөндө дагы айтпай эле коюшсуң, сен да мага айтпай туруп тур. Жарайт дедим. Ошондой кылып көрөлү дедик да. Акыркы күнгө чейин кандай болор экен депчи. Биринчи уулумда эме да баары кызык эмеспи? Анда 14 неделесинде эле билип алганбыз. Бу да ошо жашыруун болсун деп акыркы күнгө чейин ушинтип атабыз. Гендерпатия кылган жокпуз. Бирок бул үйгө дагы жаңы көчүп келген окшойсуздар. Бул 2019-жылы эмеге берди. Старт берди, жасай бергиле, ремонт иштерин кыла бергиле депчи. Анан 2019 баштап 20-нын ушул жерде жаңы жылын тостук. 20 кирдик. Мынакей 21 жыл жашап турубуз. Жаңы үй, жаңы көз караш, жаңы кадамдар дегендей баягы анда мен турмушка чыга элек болчумун. Ремонт иштерин толук өзүм кылдым. Өзүңөргө белгилүү болгондой көк качкамды ары чапкылап, бери чапкылап, Баткен базарында, тиги базарда эле жүрдүм. Строй материалдардын баарын тең өзүм алып келип, баягы өзүмдүн баягы каалоомдогудай ремонт жасадым да. Эми кыйын эмелерди, дизайнерлерди алып келген жокмун. Өзүм эле дизайнер болуп, кандай нерсемди алып ошо жасадым. Среднестатический ремонт кылып ошо. Кудайыма шүгүр, мынакей 1 жыл болду. Биринчилерден болуп силер келатасыңар. Съемочный группадан эч ким келген эмес болчу. Так что добро пожаловать дейинби. Ошо бүтүп. Буюрса жакынкы күндөрдө көрүүчүлөрүбүзгө балким үйүңүздү толугу менен тааныштырып калабыз. Себеп дегенде аябай кызыктуу нерселер көп экен. Мисалы үчүн бул жаздыктарда атайын сизге сайра момун аябай тигип бериптир дегендей мындай кызыктар үйдө толтура окшойт. Аны кийинки чыгарылышка калтыралы. Анан бул жолу ата эне үй бүлө жөнүндө, балдар жөнүндө сөз кылып аткан соң, сиздин атаңыз жөнүндө да сурагым келип турат. Буга чейин сиңдиңиз Гүлнур эже интервью берген, атам менен табыштык, кечириштик, мамилени оңдоп атабыз дегендей. Сизде атаңыз менен мамиле азыркы тапта кандай? Жакшы. Эми ата деген ата да. Ата эненин өзүнүн орду бар дегендей. Гүлнур айткандай эле ортодо таарынычтар, келишпестиктер жашоодо боло берет экен да. Анан чынында анын баары да артта калды. Биз бата той кылып, бата алып келгенде келди. Келип өзүнүн батасын берип, жакшы жашагыла деп азыр катышыбыз бар. Ата болуу, эне болуу амандыгын эле тилеп отурат экенсиң азыр. Өзүң баягы балам балалуу болгондо билесиң деген сөз ошондон калса керек да. Каерде болбосун, кандай болбосун, ден соолугу чың болуп, көп жашасын деп эле тилеп атабыз. Мамилебиз жакшы азыр. Биздин маегибиздин соңунда мен сизге кайрадан эле аман эсен көз жарып алышыңызды, аман эсен наристеңизди колуңузга алып, жытына балкып эле эне болуп отуруп калышыңызды каалаймын. Сиз болсо өз кезинде өзүңүзгө окшогон эртең бүрсүгүнү мына деп турган энелерге жакшы каалоо тилегиңизди айтсаңыз болот. Жарайт. Эми баягы дүйнөдө эң сулуу айым бул боюнда бар деп коет го, аял заты. Ар бир аял заты баягы боюна бүткөндөн баштап бала көтөрүп, ар бир кыялдары ишке ашып, аман эсен төрөп, баласын колуна алып, ар бир аял заты ким уул күтүп атса уулдуу болушсун, ким кызды күтүп атса кыздуу болушсун, аман эсен көз жарып бардык аял заты. Менин катталуучуларым дагы, силердин көрөрмандарыңар дагы ичинде кайсы аял заты азыркы учурда боюнда бар болсо, толугу тартып жаткан болсо, ошо Аллахым жеңил төрөт берип, аман эсен көз жарып алышсын. Ушул тапта Айнур эже айткандай төрөтканада толготуп жаткандар болсо, болбосо жаңы гана мына кош бойлуумун деген кабарды уккандар болсо, баарыңыздарга аман эсен көз жарып, эне статусуна ээ болушуңуздарды каалайбыз. Көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.